Бул видео сабакта терс сандардын суммасын эсептейбиз. Бул жерде бизге бир мисал берилген. Эсепте -15 кошуу -46 кошуу -29. Бул жерде берилген сандардын баары терс сандар. Алардын суммасын эсептөөбүз керек. Бул сандардын суммасын эсептөө үчүн мен ар бир санды саногунда көрсөтүп аламын. Саногу сызып аламын жана анда башталгыч чекит 0. Алгач -15 санын көрсөтөмүн. -15 ал 0-дүн сол жагында жайгашат. Себеби ал терс сан. -15. -15дин 0гө болгон узактыгы 15 же болбосо -15дин модулу 15ге барабар. Мында бул жерде -15дин 0гө узактыгы 15 деп белгилеп алдык. Кийинки санды көрсөтөмүн. Кийинки санды көрсөтүү үчүн дагы саногу сызып аламын. Кийинки сан бул -46. -46ны саногунда 0-дүн сол жагында деп көрсөтүп аламын. Бул жер -46. Анын 0гө болгон узактыгы 46. Мен эми үчүнчү сан -29ду саногунда көрсөтөмүн. Ал үчүн дагы саногу сызып аламын. Анын башталгыч чекити 0 жана 29 санын көрсөтөмүн. Бул аралык -29 санын көрсөтсүн. -29 сан. Анын 0гө болгон узактыгы 29. Берилген бул жердеги ар бир сандын суммасын эсептөө үчүн бул жердеги берилген сандардын аралыгын мен чоң бир саногунда көрсөтүп аламын. Бул жерде саногун сызып алдык. Анын башталгыч чекити 0. Эми мен бул саногунда -15дин аралыгын көрсөтөмүн. Анын 0гө болгон аралыгы 15 болчу. Анда 15ге барабар болгон аралыкты бул жерде белгилеп алдым. Бул аралык 15ге барабар. Эми биз -46 санын көрсөтүү үчүн анын 0гө болгон аралыгы 46 болчу. Аны бул сан түз сызыгында көрсөтөбүз. Алга барабар болгон аралыкты бул жерге де көрсөтүп алабыз. Бул жерге чейин 46. Ал -46 санын түшүндүрөт. Эми биз үчүнчү сан бул -29 санын түшүндүргөн 29га барабар болгон аралыкты бул саногунда көрсөтүп алабыз. Бул жер 29 деп белгилеп алалы. Бул жердин узактыгы 29. Биз 0дөн сол жакты көздөй бир канча санга жылдык. Кайсы санга келип токтогонубузду билбейбиз. Аны эсептөө үчүн бул жерде берилген сандардын суммасын эсептөөбүз керек. Ал үчүн 15ге кошобуз 46-ны жана ага кошобуз 29ду. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. 6га 5ти кошсоң 11, 11ге 9ду кошсоң 20, 0 түшүп 2 көңүлдө, 2ге 1ди кошсоң 3, 3гө 4тү кошсоң 7, 7ге 2ни кошсоң 9. Бул сандардын суммасы 90. Же болбосо бул жерде келип токтогон чекит ал 90го барабар. Бирок биз 0дөн сол жакты көздөй жылгандыгыбыз үчүн ал -90го барабар деп айтабыз. Же болбосо бул жерден бул 3 санды кошконубузда анын келип токтогон чекити менен 0гө чейинки болгон аралыктын узактыгы 90 деп көрсөтүп алабыз. Анда биз бул жердеги амалыбызга кайта турган болсок, бул жерде берилген сандардын суммасы -90го барабар деп айтабыз. Себеби бул жерде терс сандарды кошуп жатабыз. Терс сандардын суммасы терс санга барабар. Же болбосо бул сандардын суммасын эсептөөнүн дагы бир жолу бар. Бул жерде бардык сандар терс сандар болуп жатат. Анда биз аларды терс сандар деп белгилеп алабыз. Жана бул сандардын суммасын эсептөө үчүн ар бир сандын модулун таап, алардын суммасын эсептеп чыгабыз. Мисалга -15дин модулу кошуу -46нын модулу кошуу -29дун модулу.
Бул сандардын модулун таап, алардын суммасын эсептеп, минус белгисин коюп коебуз. Ал минус 90-го барабар. Биз терс сандардын суммасын эсептедик. Терс сандардын суммасын эсептөө үчүн сандардын модулунун суммасын эсептеп, минус белгисин коюп коебуз.